Sen çarçadым deyсиңби? Ата-энеңди кара. Атаң ошончо жашта, бирок сен үчүн дагы эле иштеп атат. А сен жаш болуп туруп, белиңде колуңда күчүң болуп туруп, жешиң букадай болуп туруп чарчадым деп атасың да. Жатып атасың, кеңири телефон чукулап атасың, уктап атасың. Бирок айтайын дегеним, ата-энең, атаң өзгөчө. Ата үчүн эң кыйын нерсе баласынан акча алыш, белек алыш да. Жок дейт, ар дайым токмун дейт, ата ар дайым жалган айтат. Балам, сен биринчи кара өзүңдү, кийим-кечеңди кара, тамак ашыңды кара, бизде баары жакшы дей берет. Атага качан өзүң бермейинче ата эч качан албайт, эч качан сурабайт. Ата үчүн өлүм нерсе баласынан жалынып акча сураш же бирдеке алыш. Сен айттырбай беришиң керек ар дайым. Айттырбай кылышың керек ар дайым. Ошондой экен, жаш жигиттер бүгүн аталарыбызга кызмат кылайлы. Байкасаң, апаңа телефон кыласың, атаңа кылбайсың. Же апаңа биринчи телефон кылып, анан ойлосоң, атаңа анан телефон кыласың. Апа сени карады, 9 ай курсагы да көтөрдү, бирок атаңчы, атасыз сен эч ким элең. Болбойт дагы элең. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, эгерде чек жаза турган болсо, апасын атага жазат. Каргыш айта турган болсо, апасыга жазат. Неге? Аталары көп болуп кетиши мүмкүн да, ошон үчүн апасыга жазса точно анык дейт да, бирдеке. Ошондой экен, маани бериңиздер бул маселеге. Аталардын эмгеги чексиз.